Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 12 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге Фуркаттан сатыла тұрған ушул толық бүтелек үй жөнді информация бермекчимин. Жери 6 соток, қызыл китеби бар, документи бардығы так. Видеоны аяғына чейин көріңіздер. Полторашка тибиндеги үй, кирпич, подвал менен биринчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Таза суу бар, свет бар. Үй қызыл китептүү. Эми сіздерге келүү жолун түшүндүрүп алайын, жүрүңүздөр. Мен турган жер туғандар, бул Фуркат Асел ресторанынын жанында турам. Фуркаттагы эки кызыл заправканы билесиздер. Ошодон Малбазар тарапка кирип, эски Малбазар тарапка кирип, түз жүрүп келгениңиздерде, бул жакка дальше кетсеңиздер, ошо эски Малбазардын местасы. Ага жетпей Асел ресторан. Ошонун тушундагы көчөгө кирип, 250 метр жүрсөңүздөр, сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. 250 метр түз жүрүп, ана мынол жак менен кайра чыксаңыздар, ушул үй сатылат. Асел ресторанына жакын, дегеле Ош Алай трассасына Фуркатка дагы жакын, Фуркаттын центринечи. Мынол жерден жанагы заправка бар эле го, кызылчы. Ушул дагы көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Чоң трассага жакын айтканда. Ушул көчө менен эле өзүңүздөр чыгып келе бересиздер машина менен. Сонун кылып машина чыга турган жол кылып коюптур. Жери 6 соток, кызыл китеби бар, казыктары кагылган, бардыгы сонун. Үй деле жаңы эле салынган, 4 комнатадан турат. Ылдый тарабы подвал. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Бышкан кирпич, черный потолок болгон, крыша жабылган. Мына суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Лестницасы деле даяр. Кыскасы сонун болгон. Подвалдын высотасы канча экен? 2ге жакын экен да. Подвалдын высотасы 2ге жакын экен тугандар. Мындай айтканда киргениңиздерде башыңыздар тийбейт. Кийин бир аз казып бийиктетип алсаңыздар дагы болот, эми карап көрөсүздөр. Коммуникация боюнча айта турган болсок, Фуркатта билесиздер, эми айтпасам деле, свет бар, суу бар тугандар. И панорамный экен. Мына үйлөрдүн дегеле Фуркаттын бурч-бурчтары көрүнүп турат. Мынол жак уже кошунаңыздар. Бул времянка салып коюптур. Времянканын артына 2 метр месте калтырган. Кошуна акысы депчи. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Болду, ал жагында үй жок экен. Кыскасы бардыгы жакшы, кызыл китептүү, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Эми жүрүңүздөр. Үйдүн ичине кирейли, көргөзүп берейин планировкаларын. Лестница менен чыгасыздар тугандар. Чыкканыңыздарда мына үйдүн алды, кошунаңыздардын үйү бүт бардыгы көрүнүп турат экен. Так, мына кызыл китеби бар, атайын коюп койду, бардыгы жакшы. Киргениңиздерде бул жер холл болуп калат. Черный потолок болгон, плита ташталган. Мен оң тараптагы комнатадан баштай берейин эми. Комнаталар бир аз кичинекей, бирок ушунусу деле жакшы, көп чоң деле негизи мындай айтканда кереги деле жок. Так, бул экинчи комната. И бул жака жүрүп келсеңиздер, 3-чү комната тугандар. Так. Мынол жакта кудай бурса кухня кылат экен. Кааласаңыздар мындай кылып пластик менен тосуп койсоңуздар да болот. Эми ал жагына кийлигишпейбиз. Так. Мына тугандар бардыгы жакшы экен. Бул гостиный киргенде чоң болуп турат. Мына үйдүн артында жана 5 метрдей место бар дедим го. 5 метр место калтырылган тугандар. Очок, самор, сөрү бүт бар ошол жака, кудай бурса секин кылып аласыздар. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурайсыздар. Болобу, болбойбу деп, балким квартирага, балким ушундай бир участок машиналарга алмашканга макул болуп калат. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урок, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Мына жак болсо санузел эле. Анан там эмне айтайын деп атам. Эми Фуркатты билесиздер. Чоң трассага жакын экен мына үйдө элечи. Мектеп, садик, ушундай бир мечит, маршруттук каттам, бардык керектелүүчү магазин, аптека боюнча бир маселе деле жаралбайт. Бардыгы жакын эле. Фуркатта бардыгы бар. Өнүккөн ушундай бир айылдардан бири. Анан шаарга деле бир ушул үйдөн баштап 15 минутта шаарга жөн эле кирип барасыздар. 15 минутта жөн эле киресиздер тугандар. Маршруттук каттамдары бар. Шаардын буш-буштарына барып турат. Ошол үйдү деле көрүнүп эле турат, жакшы качеството экенчи. Бышкан кирпич, бийик болуп турат, тем более.
ушундай. Да, эмне маалымат берейин туугандар. Колдон келишинче мына үй жөнүндө маалымат бердим, көрдүңүздөр. Баардыгы жакшы экен, Подвалын көргөзбөй эле коеюн эми. Ал жакта подвал бар. Ылдый тарабы бүт баардыгы ошо подвал экен. Высотасын жана айттыңыздар, 1.80 чыгат дейт. Ну, почти 2 метрге жакын. Высотасына сөз жок. Жакшы эле. Жери дагы тегиз. Мына туугандар, казыктар ушул жер экен. Ушул жер граница экен да. Бул жактан деле 2 метр, кошунасы деле 2 метр таштаган. Ашал эми ала турган болсоңуздар, архитекторду чакырып бир сыра казыктарын кактыртып өлчөп аласыздар. Так жакшы жер экен. Өзүм айылыман жер чыгып атат, ошол жака эле үй сала турган болтам деп мындай сөздүн ачыгын айтып берди, эс үчүн неге салганча. Анын үйдүн артында 5 метр месте калтырылган. Мына үй, мына жак жар, экөөнүн ортосу деле бир 6 метр месте экен. Мына жакта ажатканасы бар. Наркы үйдүн артында 5 метр месте калтырылган. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, келип таанышып кетесиздер. Өзүңүздөр деле келсеңиздер болот. Локациясы жакшы экен. Үй деле ачык, кирип чыгып көрүп чыга бересиздер. Баасы 5 миллион сомго бааланды, айтылыш баасы. Анан кеми бар. Түшүрүп берет. Балким 4 миллион 700гө берет. Балким жакшы сурасаңыздар 4,5 миллионго берип салат. Эми ал жагын эси менен сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик.